Жогорку кеңештин депутаттары 10 октябрда түштөн кийин аларча мамлекеттик резиденциясында кезексиз сессияга чогулган болчу. Анда өкмөт башчылыкка Садыр Жапаровдун талапкерлиги каралган. Жыйынды төрага катары Мыктыбек Абдылдаев ачып, 51 депутат катышып жатканын, дагы 10 депутат ишеним катын бергенин айткан. Анын сөзүн жалпы 63 депутат катышып жатат деп толукташкан. Жыйындын башында Абдылдаев отставкасы тууралуу айтып, жыйынды алып барууну вице-спикер Мирлан Бакировго тапшырган. Адилет укуктук клиникасы коомдук фондунун негиздөөчүсү жана директору Чолпон Жакупова өзүнүн соц тармактагы баракчасына 10 октябрда аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн жогорку кеңештин жыйынына катышкан депутаттардын тизмесин жыйялады. Мага ушул депутаттар мамлекеттик резиденцияда болгонун билдиришти. Башкалар катышкан эмес, кворум жок болчу. Эгерде башка маалымат болсо, төгүндөгүлө деп жазган Жакупова. Булак баракелди. Садыр Жапаровдун премьер-министрлик кызматка дайындалышы юридикалык күчкө ээ эмес. Бул туурасында жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында кечээ мамлекеттик резиденциядагы отурум жогорку кеңештин расмий жыйыны катары таанылбайт. Себеби кворум болгон эмес. Ага ылайык кечээ депутаттардын кабыл алган чечими юридикалык жактан мыйзамсыз жана легитимсиз экенин белгилейт. Эгер кимдир бирөө бул документти жогорку кеңештин расмий токтому катары кабылдап кол койсо, ал аракети бийликти басып алуу менен барабар болот. Деген менен азыркы тапта Садыр Жапаровду дайындоо жөнүндө жогорку кеңештин токтому жок. Анын шайланышы жогорку кеңештин расмий документи менен бекитилген эмес. Демек, жарлык чыгарыш үчүн президентке да жөнөтүлө элек. Садыр Жапаровду премьер-министр катары кабыл алынган чечимдер юридикалык күчкө ээ эмес деп жазган Касмалиева. Вице-спикер мындай учурда өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп, биринчи вице-премьер Алмазбек Батырбеков кала бериши керектигин билдирди. Мен өкмөттүн бардык мүчөлөрүнө кайрылам. Жаңы өкмөттүн курамы бекитилгенге чейин өз милдетиңерди аткарууну уланта бериңиздер. Учурда жогорку кеңештин жыйынын өткөрө турган жерди жана датасын дайындоо боюнча сүйлөшүп жатабыз. Төрага Дастан Жумабеков отставкага кеткен. Демек, анын укуктары мен биринчи вице-спикер болгондуктан мага өтөт деп жазган Касмалиева. Ошондой эле ал бардык саясий күчтөрдү жана жарандарды коомдук тартипти сактоого чакырып, митинг жана башка чогулуштарды өткөрбөй турууну суранды. Эске салсак, кечээ 10 октябрда мамлекеттик резиденцияда жогорку кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы өкмөттү шайлашкан. Башында төрага Мыктыбек Абдылдаев залда 51 депутат отурганын, онун ишеним кат жибергенин жыйялаган. Андан соң ал спикерликтен кетүү чечимин кабыл алганын айткан. Мындан улам жыйынды вице-спикер Мирлан Бакиров алып барган. Булак Спутник KG. Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев 10 октябрда аларча резиденциясында өткөн жогорку кеңештин жыйынында кворум болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу депутат Исаев 11 октябрда Азаттык менен болгон маегинде айтты. Ал регламент боюнча жыйында кеминде 61 депутат болушу зарылдыгын, жыйынга анча депутат катышпаганын, андыктан Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп шайланышы күмөн жаратарын белгиледи. Жогорку кеңештин жыйыны кворумсуз өткөрүлдү. Демек, кворум болбогондуктан жыйын мыйзамдуу күчкө ээ эмес, деди Исаев. Ал ошондой эле ишеним каттарга байланыштуу да суроолор бар экенин, жогорку кеңештин кезексиз жыйынына Кыргызстан фракциясынан 10дон ашуун депутат катышпаганын, өзү да эч кимге ишеним кат бербегенин кошумчалады.